Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз сабагыбызды баштаардан алдында аралыктан окуудагы алтын эреже менен таанышып өтөлү. Үйдө болуу, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо, убакытты туура бөлүштүрүү, сабактарды көрүү, түшүнүү, тапшырманы аткаруу, суроолорду берүүдөн тартынбоо, көзгө көнүгүүлөр жасаганды унутпагыла, билим алууну аралыктан улантуу. Бүгүн бизде 9-класстын алгебра сабагы. Биз балдар жаңы главаны баштайбыз. Тригонометриянын элементтери. Темабыз бурч жана анын радиандык чени. Сабагыбыздын максаты бурч жана анын радиандык чени менен таанышасыңар, оң жана терс бурчтарды аныктай аласыңар, радиандык чен бирдиктен градуска жана тескерисинче градустук чен бирдиктен радиандык бирдикке өткөндү үйрөнөсүңөр. Негизги түшүнүктөр. Биз буга чейин геометрия сабагында билебиз. Бир чекиттен чыгуучу эки шоуладан түзүлгөн фигураны биз бурч деп атап келгенбиз. Башталыш чекитке карата шоуланын каалагандай бурулушунан пайда болгон фигураны дагы бурч деп атаса болот экен. Мына бул жерде бизде эки шоола берилген. Ошол бирөөсү башталгыч чекит деп алып туруп, анан кийин шоола жүргүзүп, ал шооланы сааттын жебесинин айлануу багытына каршы айландырсак, биз оң бурчту алат экенбиз. Ал эми сааттын жебесине карама каршы айлануу багытына алып бурчту түзсөк, анда биз терс бурчту алат экенбиз дагы, аны биз минус альфа деп белгилейбиз. Ал эми оң бурчту сааттын жебесине карама каршы айлангандан пайда болгон бурчту плюс альфа деп белгилеп алабыз. Балдар, шооланын баштапкы жана акыркы абалынын берилиши менен буруу бурчу бир эле маани эмес, андан 360ка эселүү санга айырмаланган бир катар маанилер менен дагы аныкталат экен. Эгерде баштапкы шоола сааттын жебесине карама каршы айланып туруп кайра ордуна келсе, анда ал 360 градустук бурчту түзөт. Ушуну биз кайра айландыра берсек, ошол бир нерче эселүү болот. Ал эми сааттын багыты менен айландырып туруп кайра ордуна келсек, анда биз айтабыз минус 360 градустук бурчту алдык деп. Азыр бул жерден биз баштапкы шооланы айландырып туруп 90 градуска алып келсек, анда биз плюс 90 градусту алган болобуз. Демек, ушинтип андан ары бурчтарды ала берсе болот. Эми биз айлананын дагы бир чен бирдиги болгон радиан деген түшүнүктү карайлы. Радиан деп жаасынын узундугу, мына бирдик айланада биз жааны алдык. Жаанын узундугу менен радиустун узундугу барабар болгондогу пайда болгон борбордук бурчту бир радиан деп алат экенбиз. Бир радиан бул латын сөзү шоола, радиус деген шоола менен радиус деген маанини түшүндүрөт экен. Бир радиан, кыскача биз бир радиан деп белгилеп алабыз. Эми ушунун ортосундагы байланыштарды көрөлү. Балдар, 1 градус бул пи бөлүнгөн 180 радианга барабар экен. Ал эми 180 радианыбыз бул пи радиан болот экен. Ал айлананын жарымы. Мынакей бул жерде жайылган бурч пайда болот да. Ошол жайылган бурчка кайсы жаа туура келет? Пи радиан жаа туура келет экен. Ошондо 180 градусту биз пи радиан деп алат экенбиз. Эми бул жерде карасак, балдар, кантип берилген бурчту биз радианга айландырабыз. 180 градусту пиге бөлүп, анан кийин берилген бурчка көбөйтсөк, биз радианга айландырып алат экенбиз. Ал эми бир радианда болжолдуу түрдө 57,3 градуска барабар экен. Бир радиан, эгерде бир радиандын маанисин эсептесек, анда 180 градусту пиге бөлгөндө биз төмөндөгү санды алат экенбиз. Ал эми альфа радиан берилип калса,
анда биз 180 градусту пиге бөлүп альфага көбөйтүп коет экенбиз. Бул болсо бурчтун градустук чени менен радиандык ченинин бири-бири менен туюнтулушу. Бирдик айланадагы бурчтун градустук чембирдиги менен радиандык чембирдиктерин салыштыргыла. Мына бирдик айланада биз 360 градуска чейинки жалаң 10 градустар көрсөтүлгөн бул жерде. Салыштырып көрөлү. 0 градус бул 0 радиан. Ал эми 30 градус бул 6дан пи радиан. Көбүнчө радиан деген сөздөр жазылбай калат дагы биз 6дан пи. Окуганда 6дан пи радиан деп айтабыз. Бул жерден карайлы эми 90 градустук бурчту карасак, мына бул жерде 90 градустук бурч бул 2ден пи радианга барабар экен. 180 градус, мынакей 180 градус бул пи радианга барабар экен. Ушул сыяктуу өзүңөр ар бир градустук чембирдик менен радиандык чембирдиктерди салыштырып көрсөңөр болот. Бурчтарды радиан аркылуу туюнткыла дейт. 40 градустук бурчту кантип радиан аркылуу туюнтабыз? 40 градусту көбөйтөм пи бөлүнгөн 180 градуска кыскартып жиберебиз 40 менен 180ди. Демек 20га кыскартсак буга 2ден тиет дагы, буга 9дан тиеткен. 9дан 2 пи радиан. Бул жерде радиан деген сөздү жазбай да койсо болот. 120 градусту 120 градус көбөйтүлгөн 180ден пи. Бул жерде градустар кыскарып кетет. 40га 60га бөлүнөт экен, кыскарат экен. Бияка 2ден тиет, бияка 3ден тиет. 3дөн 2 пи радианга барар. Демек 120 градус 3дөн 2 пи радианга барар. Бул жерде ар бир мисалды 1 мүнөткө жетпеген убакта эле айландырып алса болот экен. Эми радианды градуска айландырып көрөлү. Мына 6дан пи радиан. 6дан пи радианды градуска айландырыш үчүн 180 градусту 6га бөлүп коебуз. Анткени пи 180 градуска барабар 30 градус экен. Демек 30 градус 6дан пи радианга барабар. 9дан пини айландырыш үчүн 180ди 9га бөлүп койсок 20 градуска барабар экен. Биз ушинтип бир чембирдиктен экинчи чембирдикке өтөт экенбиз. Үйгө тапшырма. Окуу китебиңердеги номер 3-көнүгүүнүн Асын жана Бсында таблицалар берилген. Ошолорду аткарабыз. Дагы дептериңерге кандай бурчтарды оң, терс деп атайбыз, ошолорго жооп жазасыңар. Бурчтун геометриядагы жана тригонометриядагы аныктамаларын салыштырып көрөсүңөр. Тапшырмаларды байланыш төмөндөгү телефондорго жиберсеңер болот. Саламатта калгыла. Үйдө олтур.